Устаз, биз аялым экөөбүз баш кошкондо жөн эле нике кыйылган, бата алынган эмес, кандай болот? Мындай караңыздар. Баш кошкондо эки күбө болуш керек. Эки эркек. Же бир эркек, эки аял. Эгерде күбөсү жок, нике кыйылып калса, нике болбойт. Бата албасаңыздар деле, ошол макулдугумду бердим деди, кабыл алдым деди, бул менен нике боло берет. Бирок шарт сөзсүз туугандар күбө болсун. Махыр дайындалсын. Азанды канча жаштан айтуу керек? Эми балагатка толгондон кийин айта берсин. Бирок даже бизде балагатка толо элек акылдуу бала болсо, аны айтса деле болот мисалы. Эчтемеси жок. Мынар сыйкылар кийинеме кылайлы. Өткөнкү сабактан келгенде суроолордо жооп берип коеюнбу жок, анан кийин буларга дагы Кудайым буйрса. Сиздикini берип коюп жооп берейин. Разы болсо сетак эки дүйнө бактырын Алланын чексиз устаздары. Устаз, багымдат намазынын 2 рекет сүннөт намазын үйдө окуп келгенде эле пешим асыр куптан намаздарында сүннөтүн үйдөн окуп келсек болобу, устаз? Эгерде үйдөн окуп жетишсек, Алла разы болсун. Болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, үйүңөрдү көрүстөн кылбагыла. Мүрзө кылбагыла. Алганда дейин көрүстөндө намаз окулбайт да. Кайсыл үйдө намаз окулбаса көрүсtöндөй болуп калат экен. Ошон үчүн үйдө дагы нафил намаздарды, сүннөт намаздарды окуп турсаңыз болот. Албетте кээ бир адамдар фарызды окуйт, андан кийин үйүнө барып туруп, анан кийин сүннөтүн окуйт. Бирок фарыз менен сүннөттүн ортосунда дүнүйө сөз сүйлөшкөн жакшы болбой калат да. Эгерде ошол сиз 2 рекет сүннөт окудуңузбу? Мечитке келгичекти бизнес сүйлөбөй эле келиңиз, зикир менен келип намаз окуңуз, соопту толук аласыз. Эгерде үйдө 2 рекет сүннөт багымдатты окуп, мечитке келгичекти дүнүйө сөзүн сүйлөгөн болсоңуз, сооп аз болот сизге. Кайнеже жана балдыздар эркек аялы менен никеде жүргөн кезде махрам болуп эсептелеби? Алар менен кол алышып учурашса болобу? Алар жолугу жок, ошол эркектин жезде алдында отурса болобу? Деги эле махрамдар менен кол алышып учурашуу кандай? Жок туугандар. Мисалы, келинге кайната бул махрам. Макулбу? Себеп дегенде күйөөсүнүн атасы болуп атат. Бирок күйөөсүнүн агасы, иниси, бир тууган агасы, иниси буга махрам эмес, намахрам. Ал менен отурганга, учурашып отурганга болбойт таксыр. Адан ошо намахрамды мамилесин кылыш керек болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кайнага кайни өлүм деген. Бул не деген сөз? Мына азыр биздин ошо 14 кыл мурда айткан азыр көрүп атпайбызбы? Кандай жаман иштер болуп кетип атат? Эми ал жаман ишти атаганын кажети деле жок. Ошон үчүн шариятыбыз таза шарият, алдына ала кайсы махрам, кайсы намахрам айтып койгон таксырлар. Эгерде мындай да шариятыбызга карап тур. Бирөөнүн аялы бар, күйөөсү өлүп калды. Макулбу? Күйөөсү өлүп калгандан кийин, ушунун кайнагасы же кайниси бул аялды алса шариятта боло берет кайрылы. Никеси жүрөт. Ошондой эле. Мисалы күйөөсү өзүнүн кайнежеси жана кайынсиңдиси болобу? Балдызы болот, балдызы. Булар болсо буга махрам эмес, намахрам. Ажырашып кетти, же өлүп калды. Ошонун эжесин алса болот. Ва антажмау байнан ухтайн, бир гана ошо экөөнү бир никеде алса болбойт. Эже сиңдини бир никеде Алла Таала арам кылган. Эжесин дагы, сиңдисин дагы бир учурда бир мисалы алганга болбойт, бул арам. Бирок эгерде ошо сиңдиси никесинде эле кандайдыр келишпей калды, ажырашып кетти, же болбосо дүйнөдөн өтүп кетти, анын эжесинин никеси адал. Ошон үчүн иншалла булардан иhtiyатташ керек туугандар. Апам Элбей компаниясында продукцияны сатып иштейт. Келинчегимди дагы жазып, каттатып койгон. Арзан баада сатып алса болот деп иштесе болобу? Мен бул компанияны билбейт экенмин. Булар суроолорго дагы жооп берип коеюн азыр, мынасы мейли.